Чүйдүн Москва районундагы Мураке айылында 2004-жылы Манас социалдык айылы негизделген. Бул жерде ата-энеси жок же карабай кеткен 16 жаштан жогорку майыптыгы бар улан кыздар жашайт. Аларды Гүлбарчын Такырбашева камкордугуна алып, апасына айланган. Коомдук бирикмебизге быйыл 20 жыл толуп атат. 20 жылдын ичинде ушул жакта чет элдик гранттуу каражаттарга 3 үй салдык, мастерскойлорду, өнөр-каналарды салдык, ферма аштык. Биздин жашаган балдар болсо, детский балдардын интернатында өскөн жетим балдар бар тең майыптуулугу бар 16 жаштан өйдө кабыл алабыз. Азыркы учурда бизде 24 жашоочубуз бар. Алардын баары биринчи, экинчи топтогу майыптуулугу бар жаштар. Бул балдарды туура жетектесе, булар өздөрү социалдык коомго аралашып, кадимки эле адамдардай толук кандуу жашоого аралаша алат экен. Ошон үчүн биздин максатыбыз ушу балдарды коомго аралаштырып, инклюзивдүү коом түзүү да. Активдүү жашоо образына умтулган улан кыздар жыгачтан, кийизден жана кагаздан түрдүү буюм тайымдарды жасап сатышат. Бизде ар бир бала өзүнүн жөндөмүнө жараша, анан кызыкчылыгына жараша бөлүнүшөт да. Азыр мынакей эки мастерскойдогу балдар менен тааныштырабыз, жетекчилери менен. Ар ким өзүнүн каалаган ишин, анан колунан келген ишин жасашат. Мен ошол социальный деревняда уже 8 жыл жашайм. Төшөктө ушуп жүрүп берем, эже кесип берет, мен жүрүп берем. Баягы болду кичине батараак. Ал бир күндө экүнү бүтөт, мен болсо бирөөнү. Эптеп бүтөм да. Тигатам слейм. Все. Икон тигатам. Жүргөндө экөөнү тигатасыз, Мына көрсөтүп аткан ушулар ба? Көргөзүп аткан. Жыгачты жашынакай кылып, жылмакай кылып сүртөт. Могуларды жасайсызбы? Көптүлүк кишилердин эле журкандары, сатылган журкандар синтепон болуп калбадыбы? Азыр бул синтепон эмес, бул таза накталай жүндөн жасалган. Жеңил, жулуу болот экен да. Ал эми бул жакта чыгармачыл өнөр-канасы бар экен. Чыгармачыл өнөр-канага Япониядан келген ыктыярчы бул жакта балдарды үйрөтүп, жаңы нерселерди үйрөтүп, көрсөтүп жатат экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Я соцпедагог. И да, мы сейчас делаем это открытки из макулатуры с детьми, да. Они очень хорошие, добрые, да. И это веселые, вот так, да. Они хорошо работают. Здесь Дамир и Джахшилык, они делают бумагу из этих, вот эту бумагу они рвут мелко-мелко, а потом из этой бумаги я блендером перекручиваю эту бумагу, вот такую бумагу, а потом из этой бумаги мы рисуем вот такие открытки. Такие открытки мы рисуем из вот такой бумаги. Козуларды тартканын карасаңыздар. Такая лошадка. А вот лошадка. Рисуем мы. Максим, я. Это панда. Кто это рисовал? Это Максим рисовал. Максим. Или Фука. Вы рисовали, да, это? Очень красиво. Мен атым Айдана болот, мен Сосновка айылынан келгем. Азыр мен муну койду жасап атам. Бул незе бул жүн, койдун жүнү. Муну жууп тазалап, анан денелерин отдельный 4 бөлүктөн жасап алабыз. Четине коебуз, анан ийне менен саябыз. Сайганда ушинтип жабышып калат анан, Анан жабышып, анан ордуна келет.
Мен эми тагдырыма жараша ушул кызматка келип калдым окшойт. Мен өзүм врачмын. 20 жыл врачтык тажрыйбам бар. Анан кийин 2000-жылы көзүм туура эмес дарылап эметкендиктен көзүм көрүүдөн айрылып калгам. Өзүм дагы биринчи топтогу майыптуулукка келип калдым. Анан кийин жаман мындай депрессияга кабылдым. Профессияман да айрылдым көрбөгөндүктөн. Мындай бочкалар ар бир үйдүн 4 бурчуна коюлуп тур, суу түшкөн жерлерине. Ушул жерден сууларды чогултушат экен дагы. Андан ары бул жактагы бакчаларын суарып тур. Азыр биз көрүп аябай таң калып турабыз. Бул жерде суу тартыш экенине карабай, гүлдөрдү, алмаларды, жана мөмөлөрдүн башка түрлөрүн аябай жакшы кылып көрктөндүрүп өстүрүптүр. Дарактарды көрктөндүргөн ушул балдар. Ооба. Жакшы, аябай жакшы өстүрүп атсыздар. Жайдын ысыгына карабай жапжашыл болуп турат. Алмалар, булар жакында мөмө алып баштаса керек. Алды мөмө алып баштаптыр, Ооба. Мөмөлөрдү бирок бышырбай жеп салабыз да. Аман менен Иван малга жакын болгондуктан фермерлик менен алектенишет. Алар короодогу 10 уй, 21 койду багып келет. Уйларды атайын аппарат менен саап, сүтүн Беловодск шаарына кайра иштетүүгө жөнөтүшөт. Сима, Янушка, Зойка, Новешка, Снежинка, Чернышка. Чернышка? Да, вот Чернышка, она же черная сама. Это вот некоторые, я сам вот сами выросли отсюда, вот такие они были раньше. Такие были вот. Дальше двойня была, двойняшки. А двойняшки были? Да, в 2020 году и в 2022. Двойняшки давал, но это редко бывает. А здесь с кем вы работаете? Вот Ваня и я вдвоем. Вместе работаете, да? Да, вместе. Помощником мне Это мое время. помогает. Навоз убираю, помогает поить, вместе работаем в сарае. Аман главный, да? Да, он ко мне. на ведущий. Фермер. Ведущий фермер. Да, главный. Ну, если заболеют, лечим тоже. А как вы лечите? Ну, у меня ветврач есть, он. Вот ему пишу, он назначение пишет, аутомеку я показываю. Он покупает, какие лекарства и все. Бул ушул турган жерибиз бул 3-үчү үй. Ошол бияка муракеден сүт келет, баарын переработка кылып магазинге жиберебиз. Биякта тоокторубуз бар, огород, бүт баары сүттөрдү иштетип бүткөндөн кийин, выпечкалар бүткөндөн кийин ушул жактан жумуш кылабыз. Творог, айран, чөбөгө, сары май, каймак ушул бардыгы бир сүттөн чыгат. Көп чарчабайсызбы? Жок, мен көндүм бул жумушка, аябай жагат мага. Меня зовут Настя, я работаю в пекарне, занимаюсь выпечкой, фруктовый хлеб делаем. У нас фасол Германии учит нас, как делать, учила, как хлеб делать. А сегодня что вы приготовили? Это пирог, это с творогом. Дальше. Это фруктовый хлеб. Бул жерде канча тоогуңуз бар? Көрі 60. 60? Да. Не берип агасыз буларга? Сем берем и чөп, суу. Жумуртка чыгабы, канча жумуртка аласыңар? Сумка. Күнүгө канчадан аласыңарбы? Да, алабыз. 20 сумка.
Манас социалдык айылында өндүрүлгөн продукциялар ушул жерде сатылат экен. Азыр ичинден кирип көрөлү. Süt, ayran, kaymak, sarı may, мындай идиштерге алып келишет экен. Жана биз өнөрканадан көргөн буюмдардын баары ушул жерде дүкөндө сатылат экен. Мындай кооз брелоктор жыгачтардан жасашыптыр, карасаңыздар. Андан соң мындай баштыктарды көрсөңүздөр болот. Өзгөчө дизайнда жасалган, жакшы экен. Келип сатып алсаңыздар болот экен. Манас социалдык айылы 20 жылдык мааракесин өткөрүүгө камынууда. Ага карата демөөрчүлөрдүн көмөгү менен турак жайын оңдоп, жасалгалап жатышат. Ашканасынан бери жаңылаганын көрсөтүштү. Ар бир бөлмөдө 2ден 3төн жатышат. Ар бирине шарттар түзүлүп, жаңы керебеттер коюлган. Жуунчу бөлмөсү да жакшыртылып жатканын көрүүгө болот. Ага булай эле Кыргызстанда туулуп, Америкада жашап жүргөн Керез Акреспо келип, жашоочулар эс алуучу террасаны жасап берүүдө. И мы решили создать эту террасу в стиле лофт, совмещенный с графиком на стене, графический wall art. А потом мы будем приступать уже к полностью оснащению другой части террасы. Да? Будем делать мебель, тоже в стиле лофт. И полностью терраса будет покрываться газоном, искусственным газоном. Люди, которые делают, а люди, которые делают больше, это уже волонтер. Ну, в качестве волонтера это мой второй опыт. Для меня это дело доброты. Мы должны делиться своей добротой, чтобы мир был счастливее. Бул жерде 6 жылдан бери соцпедагог болуп иштейм. Балдарды жетектеп, колдоп ошо балдар менен иштешип келем. Суббота күндөрү балдар менен тарбиялуу иштерин чогуу өткөрөбүз, оюндарды ойнойбуз. Кээде эс алып айылды кыдырып келсек болобу деп да сурап калышат. Ошондо да айылды кыдырып келебиз. Алар бул жерден өздөрүн аябай эркин алып жүрүшөт. Айылда баары эле тааныйт, баары эле билишет. Ай сайын бизде эме деп коет. Бир жака чыгып келүү планыбыз да бар. Анан кийин мен авто унааны жалдайм. Анан кийин балдар менен шаарга барып, кинотеатрларга барабыз, театрларга, кээде болсо паркка барабыз деп суранышат. Өздөрүнүн суроолору боюнча өздөрүнүн мнениясын, өздөрүнүн оюн айта алышат да, балдар айткан. Ошолорду аткарганга аракет кылабыз. Тоого чыгасыздар. Тоого да чыгабыз жайында. Көлгө жыл сайын барышат. Быйыл көлгө 2 поток менен салып келишти. Биздин максатыбыз мына юбилейди дагы өткөзөлү деген максатыбыз коомчулукка биздин тажрыйбабызды көргөзүү. Ата-энеси жок балдар жабык интернаттарга барышат дагы, анан алар оор адамдар катары эчтеке иш ордулары түзүлүп берилген эмес. Анан кийин өздөрүн реализовать эте албай эле өмүр бою оорукчан адамдарда эле медициналык тиги жол менен дарыланышып, тамак ашын ичип жаткан жери бар. Ошо менен эле өмүрү өтүп кетет экен да. Анан азыр биз мамлекеттик деңгээлде ушул суроону көтөрүп атабыз. Жабык майыптуулугу бар адамдар үчүн интернатты реформалоо деген. Ошол максатыбыз бизге ошол да.